3 бөлүм. Петр менен Жакан сыйынуу убагында күндүзгү саат 3-тө ибадатканага кирип бара жатышкан. Туба саксак бир адам бар эле. Ибадатканага кирип бара жаткандардан кайыр сурасын деп аны күн сайын көтөрүп келишип, ибадаткананын кооз эшик деп аталган эшигинин алдына отургузуп коюшчу. Ал ибадатканага кирип бара жаткан Петр менен Жаканды көрүп, алардан кайыр сурады. Петр менен Жакан ага көңүл коюп карашты. Анан Петр ага бизди карачы деди. Ал адам алардан бир нерсе алам деген үмүт менен аларды тиктеп калды. Бирок Петр ага: менде алтын күмүш жок, бирок эмнем бар болсо, ошону сага беремин. Назареттик Иса Машаяктын атынан буйрук кыламын, ордуңан туруп бас деди. Анан аны оң колунан алып, ордунан турууга жардам берди. Ошол учурда анын таманы менен тизелерине күч кирди. Ал ордунан ыргып туруп баса баштады. Секирип, Кудайды даңктап, алар менен бирге ибадатканага кирди. Бүт эл анын басып жүргөнүн жана Кудайды даңктап жатканын көрдү. Алар анын ибадаткананын кооз эшик деп аталган эшигинин алдында кайыр сурап отурган адам экендигин таанышты. Анын басып жүргөнүн көрүшкөндө үрөйлөрү учуп, аябай таң калышты. Айыгып калган бул аксак киши Петр менен Жакандын жанынан кетпегендиктен айран таң калган бүт эл алардын жанына Сулаймандын үйү деп аталган кире бериш бөлмөгө тез эле чогулуп калды. Петр муну көргөндө элге кайрылып мындай деди: Исраил эркектери, буга эмне таң калып жатасыңар? Биз аны өзүбүздүн күчүбүз же такыбаалыгыбыз менен бастыргансып, бизди эмне карайсыңар? Ибраимдин, Исхактын жана Жакыптын Кудайы, ата бабаларыбыздын Кудайы өзүнүн уулу Исаны даңктады. Силер аны душмандын колуна салып бердиңер. Пилат аны бошотмокчу болгондо, силер андан Пилаттын алдында баш тарттыңар. Силер ыйык жана адил адамдан баш тарттыңар да киши өлтүргүчтү бошотуп берүүнү талап кылдыңар. Ал эми өмүр башчысын өлтүрдүңөр. Бирок аны Кудай тирилтти. Анын тирилгенине биз күбөбүз. Өзүнө болгон ишеним үчүн ал силер көрүп жана таанып турган бул адамга күч берди. Ал берген ишеним менен баарыңардын көз алдыңарда бул адам оорусунан айыкты. Агайын туугандар, силер да башчыларыңар да ал ишти билбестиктен кылганыңарды билем. Кудай болсо өзүнүн бардык пайгамбарлар аркылуу Машаяктын азап тартаары жөнүндө алдын ала кандай айтса, ошондой ишке ашырды. Ошондуктан күнөөлөрүңөрдүн кечирилиши үчүн тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла. Ошондо силерге Теңирден кубанычтуу мезгилдер келет. Ал силерге алдын ала дайындалган Иса Машаякты жиберет. Кудай байыркы замандардан бери өзүнүн бардык ыйык пайгамбарлар аркылуу эмнени айтып келе жатса, ошонун баары аткарылганга чейин асман аны кабыл алышы керек эле. Муса ата бабаларыбызга мындай деген: Кудай Теңириңер силерге бир туугандарыңардын ичинен мен сыяктуу бир пайгамбарды чыгарат. Анын силерге айткандарынын баарын уккула. Ал пайгамбарды укпаган ар бир адам эл арасынан жок кылынат. Бүт пайгамбарлар, Шамуэл пайгамбар жана андан кийинки пайгамбарлар, алардын кимиси гана сүйлөбөсүн, бардыгы бул күндөр жөнүндө алдын ала айтышкан. Силер пайгамбарлардын уулдарысыңар жана келишимдин мурасчыларысыңар. Анткени Кудай Ибраим пайгамбарга жер үстүндөгү бардык элдер сенин тукумуң аркылуу баталат деп силердин ата бабаларыңар менен келишим түзгөн. Кудай ар бириңерди жаман иштериңерден буруп силерге бата бериш үчүн өзүнүн уулу Исаны тирилтип, аны биринчи силерге жиберди.